Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун өлкөдөгү акыркы айрым саясий окуяларга карата пикири. Жогорку кеңеш депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишине карата пикириңиз. Оппозициялык көз карашып кеткен жок. Тек гана болгондой айтып баштады. Бүгүнкү күндө чындыкка арамдык оппозицияда да. Жалганга чындык оппозицияда. Акка караңгы оппозиция. Ошондуктан оппозициялык көз караш болуп эле мында атырылып чыга кеткенин эле байкаган жокмун. Тек гана болгондой айтып койгондугу ушул жакпай атат. Ошондуктан жана абдан туура эми жактоочусуна лицензия берип коетур дегенде ошо лицензия берүү менен эмне бирдеме кыйрап кеттиби? Оодарылып кеттиби? Эмне болуп кетти ошону? Кеп анын лицензия берип койгонунда эмес, кеп ошо Салянованын бүгүн болгондой кылып айтып баштаганында. Экинчи маселе эми бул бийликтин абийирсиздиги. Ачык эле айтышыбыз керек, абийирсиз. Ошол канча жыл баштап болгон нерсени чукуп ойлоп таап отуруп андай кыла турган болсо караш керек. Жанакы мүмкүн университетте окуп жүргөн кезинде бир кайсы бир саясатчы бир пирожки жеп койгон болушу мүмкүн. Же университетте окуп жүргөндө бир иштерин табам десе, издейм десе чыга берет. Ошондуктан бул бийликтин алсыздыгы жана абийирсиздиги. Ага лицензиясыны берип койгон болсо, министр бардык эле лицензияга берип атканда карап отурбайт. Кээ бир кагаздарды тийиштүү жетекчилер болот. Ошолор даярдайт. Министр 4-5 киши кол койгондон кийин министр тек саясий чечим менен ошого кол коюп берет. Эми муну билбейт да азыркы иштеп аткандар четинен сабатсыздар да. Тескерисинче сырттан чыгып кеңеш сурап атпайбы, муну мындай кылсак болобу, тигинтсек болобу дегендей. Ошол сабатсыздардын заманындагы болуп аткан бир терс көрүнүштөрдүн бири катары баалап коюшубуз керек. Аида Салянованы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырып, 4 сааттан ашык кармап туруу оппозицияга карата коркутуубу? Эң туура өзүңүз жооп бердиңиз. Бул тек гана коркутуу, бул үркүтүү, бул кийинкилерге сабак болсун деп көрсөтүү. Экинчиден быйыл чоң саясий кампания башталаардын алдында анча-мынча кишилердин жүрөгүнө кол салып коюуга болгон аракет. Ал мамлекеттин кызыкчылыгы эмес. Салянова кандайдыр бир деңгээлде кылмышкер катарында эмес. Башка маселе боюнча сураса болот. Ошол ген прокуратура башкы прокурор болуп турган мезгилде могул иштер эмне үчүн ушундай чечилген деп. Лицензия берип койгондугу үчүн. Мен жана эле айттым, дагы бир жолу кайталайм. Бул караөзгөйлүк бул. Бул кара ниеттик. Мындан Кыргызда караөзгөй жана кара ниет дегенден ашкан сөз жок. Бакиевтерге тиешелүү камакка алынган жерлер жеңичинен сатыла баштаганы белгилүү болду. Зыяны жок адвокаттык лицензияны узарткандарга кылмыш иши козголот. Ал эми $3 миллион жерди сатып ийгендер кол тийгиз бойдон калууда. Бишкектин бардык көчөсүн карасам, баягы келемиштер кемирип жатып алган. Ар бир көчөсүнөн могул аян кимдики, могул жер кимдики деп сурасаң, кылтыйып чыга берет баштары. Скрябин эле эмес, башка жерлерин да карап көргүлө. Могул чыры бүт элек кой, жанакы там салып аткан чыры. Ана мына Бишкектин мэринин чыры бүт элек кой, анын аялынын чыры бүт элек кой. Ошондуктан Бишкектин ар бир көчөсүн карасаң ушундай чыр чыга берет. Кеп мыйзамдуу түрдө алдыбы, мыйзамдуу түрдө эмеспи, анда эмес. Кеп ким сатып алды, ким сатты. Кеп ушунда турат. Мына атайын дарылоочу жанакы атайын оорукана деп коебуз го, спецполиклиника деп. Ошонун короосу деле сатылып кетип атпайбы? Ошонун короосунун четине мына 5 кабат тамды тургузуп аткан 7 кабатпы билбейм. Ким? Кожоюну ким ошонун? Ана карап көргүлө. Ооруканаларды алабыз. Анан баягы менчиктештирүү. Мен кош колдоп колдойм. Бардык ооруканаларды менчиктештиргенди алыш керек. Бардык бала бакчаларды алыш керек. Бардык жанакындай китепканаларды алыш керек. Менчиктештирилип кеткен болсо, бирин калтырбай алыш керек. Ошону ким менчиктештирген болсо, аеосуз жазалаш керек. Эми үчүн вечерний Бишкекти албай атат. Вечерний Бишкек деле бала бакча. Көрүнүктүү Бишкектеги бала бакчалардын бири. Эми үчүн аны алса болбойт. Эми үчүн кинотеатрларды алса болбойт. Кээ ушунда. Президент улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдилсегизбаев Белизден алып келген документтер жалган болсо, кызматтан алам дедиле. Бирок ала элек. Хандын сөзү эки болдубу?
2 эмес керек болсо 7 болот. Ар бир жерге барганда башка сөз кетип бартпайбы? Маны өрөтөрү албай калбадыбы? Эл деле таң калыштуу да, унчукпайт да. Баштакы заман болгондо, эгер бир жерден сөздөн жаңылсаң, жарга такап алчу. Ушул эле биздин эл. А бүгүн эмне болуп уктап жатат түшүнүксүз. Себеби эмнеде? Кандай дейсиз? Себеби эмнеде? Мен түшүнүп турам себеби эмнеде экенин. Керектүү инсан айтып атат. Түшүнүктүү инсан айтып атат. А эгерде башка киши ушу сөздөрдүн 100дөн бирин айткан болгондо, ак үйдүн үстүнө желек кылып илип алмак. Мол момундай деп сүйлөдү деп. Бакиевдин жанагы кыш суук болот экен, мүмкүн болсо тезек терип алгыла деген ушу кезге чейин айтып жүрүшүп атпайбы? А тезек тергиле деген сөз бул бүгүнкү мамлекет башчысынын айтып аткан сөздөрдүн алдында бул жаш баланын оюнчугу болуп калбадыбы? Эмне үчүн бул сөз көтөрүлбөйт? Маселе ушунда. Эл дагы калыс болуш керек. Калыстан тайбаш керек. Эл калыс болгондо бийлигиң калыс болот. Эл таза болгондо бийлигиң таза болот. Эл бузулса бийлигиң кошо бузулат. Макулсыңар ушуга? Баракелде. Демек, булакты башка жактан издешибиз керек. Кайсыл жактан биз булганып атабыз? Эмне үчүн булганып атабыз? Пейилибиз кетип барткан жокпу экен? Мына ушул жагынан карап келишибиз керек. Эми сөзүмдө турбайт. Ал түшүнүктүү. Баракелде деш керек. Ошончо документтерди таап келип, элге көрсөтүп, агын ак, карасын кара деп көрсөтүп аткандан кийин, айбири болсо дагы Текебаев бир аз токтонуп калыптыр. Бакиевдин дарегинен башкача сөз айткан. Жигит болсоң мындай бол деп. Андан да катуу айта турган сөз келип калды азыр. Бирок токтонуп атат, баарыбыз токтонуп атабыз, баарыбыз өсүп атабыз, баарыбыз жаш улгайган сайын акылыбызга кирип баратабыз дегендей. Кудай ошондой маданияттуу эле болсун. Кагыштыргандан Кудай сактасын. Бирок жана сиз айткандай, хандын сөзү эки болбош эмес. Хандын сөзү тилекке каршы бүгүнкү күндө бир күндүн ичинде 5ке айланып баратат. Сөз берген, аны мен да уккам. Такталбаса кетет деп. Такталган жок. 3 ай деп атасыз. Мародерлорду табабыз деп ант берди. Кана тапканы. Банктан кыргыздын маңдайына бүткөн ошол байлык бүтүндөй журтубузга, элибизге таандык болгон банктагы акчаларды алганды да билебиз деди. Билсе эмне үчүн катып отурат? Эмне үчүн айтпай атат? Мына аянтта айтты го. Мародерлукту ким жасады билебиз. Банк кутучаларын ким алган билебиз. Коогалаңдуу окуяларды ким чыгарган билебиз. Билсе эмне үчүн катып отурат? Качан чыгат ал? Же ошо билгендери бүгүнкү күндө кызматта турушуп атабы, унчукпай атабы? Сиз эмне кылсаңыз, эмне десеңиз ошону аткарып беребиз деп чуркап жүрүшөбү. Эмне болду? Маселе эмнеде? Кеп ушуну. Эгер силер чыныгы журналисттик позицияны эле издесеңер, ушул суроону коюшуңар керек. Мына эгемендүүлүктүн 25 жылдык салтанаттуу тоюнда мен билем деп айттыңыз эле. Кана ошолор деген суроону коюшуңар керек.